пикир алмашуу, ой бөлүшүү, сиздин ишенген идеяңызга таптакыр карама-каршы болгон ой жүгүртүү болсо дагы, ал адамдын оюн, пикирин сыйлай билүү, сиздикинен башка дагы пикирдин болоорун моюнга алуу жана башка ушул сыяктуу демокративдүү коомдун эң негизги көрүнүштөрү болгон сапаттарга жаштарды тарбиялоо абдан маанилүү. Ошондой маанилүү жумуштардын бири ачык коомдун дебаттары аталыштагы долбоордун негизинде көп жылдан бери уюштурулуп келет. Если делать своеобразный рейтинг самых известных словосочетаний, то первое место, безусловно, достанется политическо-экономическому словосочетанию. Ийгиликтүү дебатчылардын бири Эркин Рыскулбеков, учурда коомдук каналдын эң белгилүү алып баруучулардын бири. Эми сизде бир алма бар болсо, менде бир алма бар болсо, сиз экөөбүз алмашсак, сиз экөөбүздө бирден эле алма калат. Сизде бир пикир болуп, менде бир пикир болуп, ортого келип конструктивдүү түрдө ошо пикирлер менен алмашсак, сизде эки пикир, менде эки пикир болот. Мына пикирдин көп түрдүүлүгүн алып келет. Пикирдин көп түрдүүлүгү болгон жерде көп кайсы рынокто болбойсун, базар экономикасында болобу, маданият чөйрөсүндө болобу, көп түрдүүлүк дайыма сапатты туудурат. Ошон үчүн канчалык пикирибиз көбүрөөк болсо, ошонун ичинен эң маңыздуусун, эң туурасын тандап, анан ошол жолго барууга алып келет деп эсептейм. Бул дайыма талкууласаң, ушул чындык пайда чыгат деген да. Экинчиден бул программада, эми дебаты программасында биз өзүбүз ойноп жүргөндө 5 жылдай ошол дебат программасында болдум. Ошол программасында бул студенттердин, окуучулардын потенциалын аябай эле көтөрөт деп ишенем да, себеби уламдан улам келесиң, дебат программасында ар бир университеттен абдан акылдуу студенттер катышат. Ошол студенттерди көрүп, өзүңдө өнүгүп өсүп, конкуренция болуп, анан публиканын астынан да сүйлөй аласың да. Эми эгерде ушундай бир коомдук иш чара алып жүрсөң, анда бул дебат программасы абдан эле жакшы деп эсептейм. И мы должны четко осознавать, что не бывает компромисса между свободой и общественной безопасностью. Если у каждого из нас, здесь сидящих, не будет права на свободу слова, мы превратимся в рабов. И наши коллеги спрашивают нас: Дебатчылар белгилеп жүргөндөй, мындай долбоорлорго катышуу менен жаштар өздөрүндө жаткан көп сапаттарды андан ары дагы өркүндөтө алат. Мисалы, өз пикириңди жеткиликтүү түшүндүрүү, оюңду топтоо, ички анализ жүргүзүү. Албетте, мындай сапаттар ар бир инсандын калыптанышына эң чоң өбөлгө. Дебатная программа начала свою работу в Кыргызстане. Дебат долбоору Кыргызстандын аймагында 1995-жылдан баштап иштей баштаган. Сорос фонду бул жерге келип түптөлгөндөн баштап эле ар түрдүү программалар ачылган. Анын ичинен билим берүү тармагында дагы. Ошолордун бири дебат долбоору эле. В том числе среди них было несколько образовательных, и дебатная программа была одна из них. Алдын 50 пилоттук мектепти тандап алып, анын базасында маштыруучуларды окута баштаганбыз. Ал маштыруучулар ошол эле мектептин мугалимдери болчу. Ошол адамдар талкуу жүргүзүүнүн эң башкы технологияларын үйрөнүп алган соң, өз кезегинде окуучуларды, жаш балдарды дебаттын ар түрдүү түрлөрүнө үйрөтүүгө түшкөн. Ошентип бардыгы мектептен башталган десек болот. Своих ребят, своих детей дебатом разных форматов. То есть все началось со школ. И по мере того, как ребята, в основном это были старшеклассники, конечно, они заканчивали школу, они переходили, поступали в университет. Вот. Вместе с этими ребятами дебатная программа перекочевала таким образом в высшую школу. Дебаты – это четко структурированный, специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Существует такой стереотип, что дебаты учат только красиво говорить. Көпчүлүктүн ою боюнча дебат деген кооз сүйлөгөндү үйрөтөт дейт, бирок бул андай эмес. Кооз сүйлөгөндү үйрөтө турган риторика деген чечен искусствосы делген атайын сабактар бар. Дебат биринчи кезекте ой жүгүртүүнү үйрөтөт. Жаңы нерсени билүүнү, өзүнүн оюн далилдөөнү жана ар бир нерсеге сын көз караш менен кароого үйрөтөт. Дебат 3 принциптен турат. Биринчи, маалыматты чогултуу. Биз окуучуларыбызды маалыматтарды кантип чогултууну эле үйрөтпөстөн, ошол чогулткан маалыматтарды кантип анализдеп, ойдун чыпкасынан өткөрүп, сын көз караш менен кароого дагы үйрөтөбүз. Экинчиси, кейс технология боюнча аргументтерди кантип түзүш керек экендигин үйрөтөбүз. Себеби дебаттар башынан аягына чейин аргументтер менен конструктивдик сунуштардан турат. Үчүнчүдөн, биз жаштарга көпчүлүктүн алдында өзүн кантип алып жүрүүсүн үйрөтөбүз. Элдин алдына чыгып, өз пикирин дыкаттуу, ирээттүү жана аргументтүү айта алыш керек.
Бул көркөмдөп ыр айтууга жатпайт. Жок, андай эмес. Жаш, заманбап улан кыздар биринчиден маалыматты чогултуп, аны анализдеген соң андан бир интеллектуалдык продукт жаратып, аягында аны элге жакшылап сунушташы керек. Или чтобы там был какой-то грамотный такой вот стихотворный размер или проза. Нет. Молодой человек должен уметь собрать информацию, интересную ему, проанализировать ее и дать какой-то конкретный интеллектуальный продукт и красиво ее презентовать. Акыркы 20 жылдын ичинде жаштар үчүн жазылган программалардын эң ийгиликтүүлөрүнүн бири деп эсептейм мен. Себеби деген программанын өзөгүндөгү маанисинде пикир айтышып аткан, пикир алмашып аткан, өзүнүн эл алдынан сахнага чыгып сүйлөп аткан инсандын, өзүнүн докладын окуп аткан инсандын ошол эле убакта кандайдыр бир конструктивдүү таймашка, сөз таймашына кирип аткан инсандын диалогу конструктивдүү болуп, бул биринчиден. Экинчиден ой жүгүртүүсү критикалык болуп, өзүнүн гана багытын бура бербестен жана кетсин жолду тозуп алып, жок андай эмес, башка тарапты дагы түшүнө билип, башка тарапты дагы аналитикалык ой жүгүртүү менен салмактай билүү ошол дебаттын эң негизги маанилеринин бири деп ойлойм. Были обвинены в связях с коммунистами и расстреляны на острове Чеджу. Советский Союз. С 1918 по 1953. Дебаттардын максаты коомдогу маанилүү информацияны тандоо, аны анализдөө жана коомчулукка тартуулоо. Ошондой эле сынчыл көз карашыңызды өркүндөтүү жана аргумент келтирүүнүн түзүлүшүн үйрөнүү. Коомдогу интеграцияны жана өздүк граждандык позицияны калыптандыруу. Hire the hackers to protect first of all our inner situation in our If you wanna win crazy guy, you should sing as crazy. Бир кандай бир тажрыйбаң болот экен да, бир кандай бир ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү сага түз берет экен дебаты. Анан мен дагы айтып келгеним, биз дебатыда дайыма утуп жүрдүк, ар кандай сокомандик деп коет, ошол сокомандиктер менен ойнодум. Дебатка көп абдан кишилер келет, көрөт. Анан бир аздан баары бир угулат экенсиң, ушундай экен, сүйлөй алат экен, мындай позициясы бар экен депчи. Ошондон мен көп учурларда да жумуш таап атканда да ошо дебат аркылуу билип калышты да. А сен ушул дебатка катыша турбайсың, баягыда көрдүк элек, абдан жакшы сүйлөдүң деп көп уктум да. Ну, я бы сказал так, дисциплинирует мышление, да, развивает. Мен мындай айтат элем. Биринчиден бул программа жаштардын ой жүгүртүүсүн тартипке салат. Экинчиден тыкан сүйлөө маданиятына үйрөтөт. Ошондой эле маалымат менен иштөөнү, керектүү материалдарды таба билүүнү, уюштуруучулук жөндөмдөрдү өрчүтөт. Какие-то проблемы, связанные с поиском, с организацией, с анализом информации. Жана эң башкысы сиздин пикириңизди башка бирөөгө ынандырарлык кылып жеткирүүнүн жолдоруна үйрөтөт. Наиболее эффективным и понятным образом до вашего до оппонента или до вашего слушателя. Ну, пожалуй, это то ценное, что может молодой человек вынести из участия в дебатах. И при отсутствии свободы слова я буду находиться в опасности. Свобода слова является индикатором показателя проблем общества. Посредством свободы слова мы можем понять, какие проблемы имеет общество и что же делать, и общество само знает о своих проблемах, нежели когда государство путем создания непонятных институтов будет нам диктовать наши же проблемы. При этом эти проблемы могут не совпадать с реалиями нашего общества. Программа, она менялась очень сильно стратегически. 95-2005, там было 50 пилотных. Программа убактын өтүшү менен ар түрдүү болуп өзгөрүп келген. 1995 жылдан баштап 2005 жылга чейин бир программа болчу. Алды мектеп окуучулардан башталып, андан соң студенттик деңгээлге жеткен.
Азыр болсо бизде Орто Азиялык лига түзүлүп, анын алкагында Кыргызстан, Тажикстан, Казакстандын командаларынын ортосунда ар кыл мелдештер өтүп келет. Жана эң кызыктуусу тилдер дагы ар түрдүү. Англис тилинде болобу, орус тилинде болобу, же жергиликтүү кайсыл бир тил болобу айырмасы жок. Мисалы жакын арада эле биздин бир жердешибиз Литвадагы форумду утуп алды. Акыркы Азиялык форумда болсо Кыргызстандын командасы 3-орунду алып келишти. Жалпысынан айтканда бул жаштардын баардыгы коомубузда болуп жаткан маселелерге кайдыгер эмес, бир нерсени жакшыга өзгөртөйүн деген ниети бар балдар. Более такой, знаете, это интеллектуальная элита собирается и они дебатируют на актуальные темы. 2012-жылы 1-июнда Борбордук Азиядагы эл аралык билим берүү дебат ассоциациясынын коомдук фонду Британиянын парламенттик форматында дебаттардын телевизиондук түрүн көрсөтүүнү башташкан. 2012-жылдын 15-сентябрында 1-коомдук каналда Ачык коомдун дебаты деген алгачкы телепроект көрсөтүлдү. Ачык коомдук институтунун колдоосу менен жума сайын эфирге 12 теле берүү чыкты. Ага 8 команда катышкан. Ар кандай маанилүү, кызыктуу темалар козголгон. 2005-жылдан баштап дебаттар эл аралык билим берүү дебат ассоциациясынын астында азыркы күнгө чейин иштеп келет. 7 жыл ичинде бул программа аркылуу 500 жаш таланттуу улан кыздар тарбияланып чыгышты. Ар бир жылда студенттик, мектептик турнирлер, чоң масштабтуу дебаттар өткөрүлүп турат. Мисалы ала турган болсок, Чыңгыз Айтматовдун атындагы эл аралык академиялар дебаттары. Жана ошондой эле дагы бир чоң эл аралык мелдеш бул Манас кубогу.